Здесь есть же фактор психологии. Если где-то услышат туристы, скажут, возле Иссык-Куля добывается уран. Усубали убагында өз убагында эсир мамлекеттик күчтүү болуп турганда ошо уранды иштетпей токтотуп коюптур. Жалпыга маалымдоо каражаттарында жана интернет түйүндөрүндө Ысык-Көл областынын Тоң районуна караштуу Көкмойнок айыл аймагында уран кенин казуу өндүрүүгө байланышкан маселе акыркы мезгилдин орчундуу темасына айланды. Ben bırak öyle bir al içinin var tartıp ben tepki emelerdi varına verdim. Al yakın arada dağ emelerge çıkar. Бул маселе боюнча Кыргызстандын кен байлыктарын көзөмөлдөө кыймылы жана журналист Канышай Мамыркулова Кызыл-Омпол уран кенин чалгындоо иштери менен таанышуу үчүн Көкмойнок айыл аймагына барып кабар алган. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз Кубакынын белинде турабыз. Мына бул сиздер көрүп турган аймак мына ушу болжолдуу түрдө уран казылат деп жергиликтүү калк бушайман болуп жаткан аймак экен. Мына бул жерден баштап кароолчулар ары өткөргөн жок, биз дагы аларды туура түшүндүк. Ал эми ишкананын лицензиясы жана башка жагдайлары боюнча Тоген геология агенттигинен барып тактамай болдук. Силер көрүп турган бул жасалма көл качантан бери ишке кирип жатканы белгисиз. Жана кандай жагдайда колдонула турганын дагы бул жердеги кайтарып турган балдар айткысы келген жок. Геология жана минералдык ресурстар агенттиги уран кени 1951-жылы изилденип баштаганын, ал эми 2852 номерлуу лицензиясы бар Юразиев Кыргызстане УСОсу 7-8 жылдан бери изилдөө иштерин жүргүзүп келе жатканын белгилейт. Эми болсо 2010-жылы бияка Юразия компания келген. Канадский компания, канадский инвесторлар. Ошолор кенге акча салып изилдеп, бир участогун, Ташбулак деген участогун изилдешти. Анын ичинде 3000 тонна, 3,5 тонна уранда эметишти, аныкташты. Андан башка 8,5 тонна торий, фосфор и титаномагнетит деген минералдарды ушу комплекстүү кенди изилдеп чыгышты. Борбордук Азия уран компаниясынын кызматкери Олег Ницевич казылып алынган уран кени Кара-Балта Тоген комбинатына жеткирилет, ошол жактан иштетилет. Ошондой эле ал Кызыл-Омпол уран кенин Ысык-Көлдөн 40 км аралыкта жайгашып, ага эч кандай зыян келтирбестигин айтат. Иликтөө учурунда Кыргызстандын кен байлыктарын коргоо кыймылынын координатору Самат Алиев менен Борбор Азия уран компаниясынын өкүлү Олег Ницевичтин ортосунда кайым айтышуу орун алды. Здесь есть же фактор психологии. Если где-то услышат туристы, скажут, возле Иссык-Куля добывается уран, вы представляете, какой урон будет? Вот вот недавно говорили, что с Байкала возможно забор воды на разлив китайцам. Запретили же, хотя бы это ничем не угрожало. Да, завод строят. Да не будет строиться. Все. Да не будет строиться уже этот завод. Когда-то это запретили. Когда? При Усувалии. Запретили? Да, было запрещено. А где? Можно узнать документ, в котором это написано? Нет, давайте вы как-нибудь ваш диалог. Смотрите, на основании этого, смотрите. В середине 60-х годов 20-го столетия руководство Карабалтинского горнорудного комбината пыталось начать разработку Кызыл-Омпольского и Көкмойнокского урано-тариантовых месторождений. Но мы, руководство республики, выступили решительно против этой опасной затеи. Это пишет Усубалиев. Я понял. Министр среднего машиностроения СССР Славский Ефим Павлович поддержал наше требование и запретил Карабалтинскому горнорудному комбинату разработку ураново-тариантовых месторождений Кызыл-Омпол и Көкмойнок, как представляемую большую опасность для озера Иссык-Куль, всесоюзной курортной зоны и для здоровья населения. Это слова и даже не в оригинале. Это вот перепечатанная версия. Секундочку. Вот секундочку. Это ваше мнение. Это ваше мнение. Да, мы да, пока будем Я просто говорю, отстаивать что существует. это. Про экономику пока сейчас промолчу. Потому что до сих пор еще не принято решение. Хорошо. Добывать или не добывать. Сейчас геологоразведка идет. Экономики еще нету. Еще не доказали мы, что она экономически выгодна, это месторождение. Понимаете? А вы уже шум поднимаете. А почему бы не поднять? Ну потому что даже речи об этом не идет. А почему бы не поднять?
Айта кетүүчү жагдай, бул жерден Кыргызстандын эң ири өзөндөрүнүн бири болгон Чуу дарыясы башталат. Ошондуктан бул жерде зыян калдыктарын сактоочу хвостохранилище курулса, аталган дарыяга жана төмөнүрөөк жайгашкан Чүй облусунун тургундарынын дагы жашоо тиричилигине коркунуч пайда болбойбу деген суроого так жооп алган жокпуз. Аталган маселе жергиликтүү тургундардын да тынчын алып, биз башында сөз кылгандай Тоң районунун жана Балыкчы шаарынын тургундары буга чейин нааразылык иш-чарасына чыгышкан. Мен эми Балык шаарынын тургуну болом, Акеев Сталбек. Анан бизде деген суроо жаралып атат. Усубалий убагында, өз убагында СССР мамлекеттик күчтүү болуп турганда ошо уранды иштетпей токтотуп коюптур. Жаратылышка зыян тиет деп, экологияга зыян тиет деп токтотуп койгон болчу. Эми азыр болсо тиги элдин талабына каршы чыгышып иштетебиз деп атыптыр. Анан бул маселени жогорку деңгээлге көтөрүп, биздин жогорку бийликтен сураш керек болуп атат да, ушу иштетсе туура болобу деп. В ближайшие десятилетия наш любимый Кыргызстан может ли стать туристическим клондайком Средней Азии? Последние полгода у нас здесь, в Кокмановском регионе, много разговоров идут о разработке уранового месторождения. Одно только слово «уран» негативно влияет на мысли людей. Геология жана минералдык ресурстар агенттигинин жетекчиси аталган компания лицензиясына ылайык чалгындоо иштерин жүргүзүп жаткандыгын, казуу иштерине учурда түзүлгөн атайын комиссиянын корутундусу чыга электигине байланыштуу лицензия бериле электигин айтат. Уран Евразия компания 2010 жылы лицензия изилдөөгө алган, ошол 10 жылдын ичинде алар ошол 8-9 жылдын ичинде ошол изилдеп бүтүштү. Азыр ошол изилдеп бүткөн соң алар мыйзам боюнча лицензия эметиш үчүн, казыш үчүн, чыгарыш үчүн трансформациялык лицензия алыш керек. Азыр пока лицензиядан алына элек ооба. Айта кетүүчү жагдай, Евразия в Кыргызстане ОСОсу 7-8 жылдын аралыгында республикалык жана жергиликтүү бюджетке 200 миллиондой салык төлөөгө жетишкен. Демек, боло жүргөндөй эле арзыбаган акчага кайрадан тобокелдикке барып жаткандайбыз. Анткени компания жергиликтүү эл үчүн 200-220 жумушчу ордун, ал эми Кара Балтадагы комбинатта 500дөн ашуун адам иш менен камсыз болоорун убада кылган. Бул маселеге тиешеси бар Ысык Көл облусунун жергиликтүү бийлиги комиссиянын курамынын корутундусун күтүп жатышканын белгилейт. Ысык Көл облусунун жетекчиси Акылбек Осмоналиев байланышка чыкпай, маалымат кызматы маал катып жатып, акыры биз Тоң районунун акими менен байланышка чыктык. Бул эми уран кени боюнча азыр айлануу чөйрөнү коргоо агенттигинин астында ведомстволор аралык комиссия иштеп атат. Ал комиссия буга чейин бир нече жолу келип жергиликтүү калк менен ошол уран иштетчү инвесторлор менен жергиликтүү бийлик менен кезигип кеткен. Азыр эми ошол комиссия ортодон промежуточный отчетун берген. Эми окончательный отчетун бериш керек. Бул компаниянын андан аркы иши боюнча бул жерден ошол акыркы кезигүүдө ошол саламаттык сактоо министрлигинен, Гидрометтен дагы кошумча адистерди кошуу зарылчылыгы келип чыккан. Азыр комиссия ошол министрликтерден адистерди комиссияга кошуп, анан дагы иштерди алып барыш керек. Анан ошол комиссиянын жыйынтыгына жараша андан аркы ошол иштер жүргүзүлмөкчү да. Ал эми айлана чөйрөнү коргоо жана Токой чарбасы мамлекеттик агенттигинин директору Абдыкалык Рустамов Марал радиосуна химияны терең окугула, генди ызычуу кылбагыла, жаралып жаткан тополоңго түшүнбөй койдум дейт. Эске сала турган жагдай, Коопсуздук кеңеши Рустамовдун кызмат ордун учурда карап жатат. Азыркы күндө мына бизде ушу комиссия түзүлүп, менин буйругум менен түзүлгөн. Бар ошол жерде түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү, үлгүлөрдү алышты. Ошол боюнча анализдер жасалып жатат. Эми айтып кетиш керек ал жерде баягы природный уран болгондон кийин сөзсүз түрдө баягы повышенный доза радиация болот. Эгерде биз ошол жердеги гравитационный метод менен бир тазалап алып кете турган болсок, сөзсүз түрдө бул радиация азаят. И ошону дагы биз ошол жерден алып кетпесек, кийин дагы зыян алып келиши мүмкүн. Себеби дегенде азыр деле ушул радиационный фон ар жерде ар кандай экен, 150-200 ар кандай дозалар бар экен. Ошону бүт баарын тазалап кетсек, мен ойлойм баягы среднее значение келип калабыз депчи. Ал эми мамлекеттик экологиялык техникалык инспекция уран жаратылышы боюнча эки түрдүү. Бири жердин өтө төмөнкү кыртышында болсо, экинчиси жердин жогорку кыртышында жайгашат тургандыгын,
Кызыл Омполдогу уран так ушундай жайгашканын бетке кармашты. Албетте алар дагы тиешелүү комиссиянын курамына өздөрүнө гана тиешелүү корутунду чыгарып бере тургандыктарын айтышат. Бул маселе жогорку кеңеште дагы көтөрүлүп, бирок жалпы колдоо таап күн тартибине коюлган эмес. Уран кен иштетүү боюнча да мына бүгүнкү күндө дагы элде нараазычылыктар болуп, жалпыга маалымдоо каражаттарында дагы айтылып атат. Азыр мына бизге да келип атат кайрылуулар. Эми мен мындай айтат элем, мына уран кенин биз иштетип да көргөнбүз Кыргызстандачы. Мындан бир мына 50-60 жыл мурда жабылган кендер. Бирок ошонун кесепетин бүгүнкү күнгө чейин мына көрүп келатабыз. Майлы суудагы уран кенин калдыктарын сактоосу боюнча Миң Куш, Каждысай, эми жаңынын бизге канчалык кереги бар? Борбордук Азия уран компаниясынын негизги акционери Владимир Попов Кыргыз-Орус региондору арасындагы конференцияда тоо кен тармагындагы бир нече долбоордун арасында Кызыл Омпол уран кенин иштетүүнү Сооронбай Жээнбеков менен Владимир Путиндин колдоосун тапканын белгилеп кеткен эле. Кыргызстандын аймагында Миң Куш, Кажысай, Ак Түз жана Майлуу сууда уран кендерин иштетүүдөн калган калдык жайлар учурда коркунуч туудуруп келе жаткандыгы белгилүү. Учурда коомчулуктун кабатырлануусунан жана туристтик сезонго байланыштуу өкмөт Кызыл Омполдогу кенди иштетүүнүн мөөнөтүн жылдырды, бирок маселе ачык бойдон. Жылдын башында эле Бразилияда кен казылган ишканада ири кырсык болуп, 115 адам жер астына бир заматта кирип 250 адам дайынсыз жоголгон эле. Коопсуздук маселесин колго албаган жана арзыбаган акча үчүн инвесторлордун айтканын кылган биздин мамлекеттин мындай кырсыкта айланып өтөт дегендей кепилдик жок. Жыйынтыктап айтканда, Ысык Көл облусунун Тоң районуна караштуу Көк Мойнок айыл аймагындагы уран кенин чалгындоо жана газы өндүрүүгө байланышкан маселе кыргыз бийлигинин көз жаздымында калбаш керек. Ысык Көл кыргыз бермети. Эгер анын жана элдин келечегине кайдыгер мамиле жасалса, келечек кечирбейт.